Футбол сүйүүчүлөрүнө мыкты жаңылык. Жалал-Абад шаарында Барселона клубунун академиясы ачылды. Бул Борбор Азия боюнча Кыргызстанда ачылган эл аралык академия. Ачылуу аземи өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ошондой эле дүйнө легендаларынын катышуусунда өтүүдө. Атамекендик футболду өнүктүрүүгө дагы бир чоң кадам шилтедик. Жаркыраган, заманбап, эл аралык талаптарга дал келген дүйнөлүк футбол айдыңында алдыңкы орунда турган клубдун академиясын ачып кубанып турабыз. Барселона клубунун академиясынын курулушу Кыргыз Республикасында гана эмес, бүтүндөй Борбор Азиядагы эң масштабтуу футболдук инфратүзүмдүк долбоордун бири болду десем жаңылышпайм. Өлкөбүздүн аймактарынан футбол дегенде ичкен ашын жерге койгон таланттуу спортчулар көп чыгат. Академиянын ачылышы аймакта жашаган өспүрүмдөр, жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга жана ден соолугу чың жаш муундун өсүп чыгышына өзгөчө салым кошоруна мен толугу менен ишенем. Эң бир жакшы жасалыптыр. Рахмат ушу мамлекетибизге да ушундай элдин кызыкчылыгы үчүн жаштардын спортко кызыгуусуна эң бир шарттар түзүп бергенине. Элибиз азыр мамлекетибиз оңдо берсин, тынч бололу. Ал жерден тарбияланган спорт оюнчулары, спортсмендер, дүйнөгө таанылган спортсмендерден болсун. Мамлекетибиз алтын медалдарды, кубокторду алсын. Базаркоргон районунун Кеңеш айлык өкмөтүнөн келдик. Дәл ушундай чоң өзгөрүүлөр болду деп ушуларды көргөнү келдик, көргөн болуп, ушу коллектив менен ушундай жаңы нерселер, стадиондор курулганына курсанбыз. Бул эми эмне дейбиз эми ушу жаштардын келечеги биздин областта ушундай жакшы нерселер курулганына курсанбыз.